Саламатсыңар балдар. Бүгүн көтүрүүчү жаңы темабыз Түштүк Батыш Азия өлкөлөрү. Бул сабакты мен Жаш Тилек мектебинин мугалими Анвар Усманов баяндап бермекчимин. Географиялык абалы. Бул аймак Азиянын түштүк батышында жайгашып, Европадан Босфор жана Дарданелл кысыктары жана Кавказ тоолору аркылуу бөлүнүп турат. Ал эми Азиянын калган бөлүктөрүнөн ушул сызык чектеп турат. Ал эми бул сызык Африкадан чектеп турган Суэц каналы жана Баб-эль-Мандеб кысыгы. Жаратылышы. Бул аймакта эң чоң болгон Аравия жарым аралы, Кичи Азия жарым аралы, Армян тайпак тоосу жана Иран тайпак тоолору жайгашкан. Аравия жарым аралында кумдуу өтө кургак болгон Руб-эль-Хали чөлү жайгашкан. Андан түндүгүрөктө бардыгыбызга белгилүү Месопотамия орун алып, андагы Эфрат жана Тигр дарыялары Персия булуңуна куят. Экономикасы. Экономикалык жактан алдыга чыккан өлкөлөрү: Турция, Иран, Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираты, Катар. Нефт өндүрүүчү ири өлкөлөргө Сауд Аравиясы, Иран, Ирак, Кувейт кирет. Ал эми жаратылыш газын Катар, Иран, Ирак жана Бириккен Араб Эмираттары өндүрөт. Туризм тармагынан эң белгилүү жерлери Анталия, Дубай, Мекке шаары жана башка жерлер. Мамлекеттери: Турция, Ирак, Ливан, Палестина, Йемен, Бахрейн, Оман, Бириккен Араб Эмираты, Катар, Кувейт, Армения, Азербайджан, Грузия, Израиль, Сирия, Иордания, Иран, Сауд Аравиясы. Үйгө тапшырма: географиялык абалы жана жайгашуусун окуп келгиле. Экономикасынын негизги тармактарын атап бергиле. Мамлекеттерин картадан көрсөтүп Борбор шаарын айтып бергиле.